Кийинби сиздики турбайбы? Караңыздар. Бийимби, кайын журтуң кыйынбы, же кайдан алдың тыйынбы дейт. Assalamu alaikum, жалпы катталуучулар, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Биз бүгүн Бишкек шаарында тагыраагы мини автосалон боюнча сиздерге жакшылап маалыматты жеткирип коелу. Эгерде сиздер Кореядан машина алдырабыз деп аткан болсоңуздар, мынакей ушул туугандарыбыз аркылуу же болбосо ушул жактан дагы машинелерди келип көрсөңүздөр болот. Жаңы ачылып атыптыр. Бар жогун уже тосуп. Учурда машинелер дагы бар экен. Алгач адрес боюнча тааныштырып өтсөк, но сиздер көрүп турган бул Киркамстромдун светофору. Ушундан сиздер сокулукту көздөй өткөндө эле бир 100 метр жүргөндөн кийин сиздердин бет маңгайыңыздарда ушул навести көрсөңүздөр болот. Жолдун жээгинде момундай санаталар турат. Көрүп турасыздар. Саната New Rise. Азыр сиздерге бул жактагы машинелерди, анан ичинде дагы машинелер бар экен. Ошолор боюнча жакшылап көргөзүп берейли. Баалары боюнча айтып, анан каалоочулар болсо келип көрсөңүздөр дагы болот экен. Бул жерде ээси менин жанымда турат. Байка кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Ачып алыпсыздар. Кулук болсун, майлуу сүттүү болсун. Толугураак маалыматты айта турган болсок, бул жерде частный бир тууган акем Кореяда дейт. Машинелерди салып атат. Мен бул жактан эми үстүнө кичине кызмат акыбызды коюп берип атабыз дейт. Эл катары. Элдикинен бирок арзаныраак деп атат. Анан канчалык деңгээлде арзан, өзүңүздөр бааларды буюрса салыштырып көрөсүздөр дагы. Анан көңүлүңүздөргө туура келсе алып иштетсеңиздер болот. Муногу New Rise чыгарылган жылы 2019 экен. Газ дейт, эки объем $15,000 экен. Мынакей көрүп турасыздар. Цвети ак. Үчөөнүн тең. Наркы серебро экен. Азыр ичинде дагы бар экен. Азыр бир четтен аке өз менен баалары боюнча тааныштырып, анан толугураак адрести дагы сиздерге айтып өтөбүз. Бул BMW экен. Ооба. BMW 520 дизель экен, ак түстө. Көрүп турасыздар, люк бар экен. Бул да Кореядан келген, Бул да Кореядан келиптир. Жылы кайсы мунун? 18. Жылы 2018, эки объем дизель. Жакшы, баасын канча деп атасыздар эми? $35,000. Жакшы. Кем болот экен? Варианттар барбы? Негизи эле машинелерге варианттар. Только наличка. Только наличка экен, туугандар, сиздерге кошумча маалымат катары айтып коелу. Бул жерде коричневый салон экен, богатый көрүнөт. Билесиздер коричневый салонду. Комплектация жакшы экен. Полный электропакет, электрический күзгү, память сиденья, блокировка, разблокировка, кожаный сиденья, электропривод менен. Бул жакта круиз контроль, липсток, монитор, кыскасын айтканда жетиштүү эле комплектация экен. BMW кайдан алдың тыйынды же кайын журтуң кыйынбы дейт. Так, андан кийинки Саната. Саната LF жылы кайсы? 2017. Эки объем газ. Бунун баасы канча эми? $12,000. Кече базарда ушулар 14-15 деп турган да. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Күзгүсү дагы жабылат экен. Бул жерде базовый эле комплектация болот, LF-тар. Бирок кожа кетет бул жерде, анан электропривод. Көрүп турасыздар. Ички салонун баары жогу таза. Мынакей, көрүп атасыздар. Свети дагы мощный экен. Андан кийин бул жерде Саренто турат. Эки Саренто бар экен. Саренто эле байка? Саренто, Булардын баалары кандай болуп калды? Бул 4W. Эки объем турбо дизель. Эки объем турбо дизель 4W экен. Бунун баасы канча? Бунун баасы 23,000. Жылы кайсы? 2018 $23,000. Муну агычы бензинби бул? Бул 2W. Бул 2W. Бунун баасы канча эми? 20,500. Бул деле 18. Бул деле 18 экен туугандар. Жакшы. Муну жакта көрөлү. Бишкекте дагы өтө актуальный болуп аткан. Азыр мунугу
Сіздер көріп тұрасыздар ғой. Саната, Саната New Rice'тар. Мінекей. Бар жоғы. Азыр бұларға анан келеміз. Мына жақта азыр Camry'лер бар екен. Lexus ES 200 бар екен. Мына байкен бір жерден көргенде олтам да. Так, Саната шығарылған жылы 2019. 2 объем газ. Заводской газ болады. Так, Санатаны білесіздер. 2019 2 объем газ, комплектация базовый екен. Кожа кететкен бұл жерде. Так, светі да жақшы екен, мокрый асфальт. Басын қанша деп отасың? Басы 17.000 тондар. 17.000 долларды азыр 87.5-тен көбейтіңіздер. Ошондо суммасы шығады. Аны рубльға көбейтіп көріңіздер. Біздің көрүүчүлөр в основном Москвадан. Мына ушундай машиналар аябай кирип кетип атат Россияга. Кореядан алдырып, бул жактан растаможка кылып, анан Россияга алып кирип кетип жатат. Басы 17. Sportage 16.000 доллар. Кем бар. Бардыгыны келип мындай по факту сүйлөшүп болот машинанын алдында. Түшүп беребиз деп атат туугандар. Эгерде Кореядан бұл жерде машинелер көңіліңіздерге жақпай қалған болса, сіздер қалаған машинені нарақтан дағы алдырып бересіздер. Заказ қылып алдырып береміз. Так, андан кейін кеттік. Lexus ES 200 деп қояды. Жылы қайсы? 2017. 2.5 mi 2 mi? 2.5, а? 2.5 гибрид мотор екен. Мұның басы қанша әмі? 28.000 екен. Жақшы. Жақшы. Андан кейін Camry тұрады. Camry 70. Так, Camry японец екен, Кореядан келіпті. Комплектация өте сонын екен. Қараңыздаршы, светі дағы. Чарный жемчуг екен. 18 құйылма диска. 3 диод кетеді. Бесключевой доступ. Люк бар екен, ең негізгі. Салондағы вообще мындай светлый екен. Полный панорамный крыш екен. Маяғын көрбей қалыппын. Салонда мындай светлый екен да, приятный көрінеді екен. Мұны New Rice'тан бір екі үшеуін ашып қойын. Мұны өтті, ақтан бір өні, мұны жақтан бір өні ашып қойын. Так, бұл жерде электропривод, антизанос, полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгі. Так, мультироль, полоса қармайды, дистанция қармайды, круиз-контроль, сенсорный монитор, кондиционер, подогрев сиденья, қысқасы вообще бомба екен. Люкті қараңыздар. Жақшы. Беспроводной зарядка жоқ екен. Старт-стоп. Так. 2018. 2017 2.5 гибрид. Ошо да, 18. 18 2.5 гибрид. Обычный эле ВВТ. ВВТ, я? Басы? 28.000 дейді туғандар. Наке. Көре көресіздер. Кеттік. Андан кейін бұл жерде. Бұл машина негізі азыр бишкектіктер үшін дағы өте актуальный болып отады. Саната New Rice, Саната LF, Kia K5, Kia K7. Наке. Бұл машиналар. Жылдары қайсы мынау машиналардың? 17-18. Балары? Балары 14.000-ден дейді. Түшіп береміз дейді. Мынаке, монысын аштыңыз оқшайды, байка. Болды, азыр ички салон бір сирас істерге мына. Көрсетіп қойылып. Та, бұл жерде кожаный сиденье, электроприводмен кетеді, корейский сборкалар. Климат-контроль двухзонный, подогрев, обдув сиденья, монитор. Комплектация бірақ жақшы екен. Комплектация өте жақшы. Пробегтері 140.049. Жақшы. Пробегтері түрілген емес пе байка? Ең көп пробеги қанша бұл жерде? 200-300. 150-тен 200-ге чейін, а? 100-ден 200-ге чейін екен. Так, мынаке, бұл жақта бүт. Мыналар бүт күміш түсті. Мынау K5 бар екен. Бізше айтқанда Optima 2016 екен. 2 объем. Так. Мынаке, K5 2016. Комплектация бұл жерде двухзонный климат контроль бар екен. Жоқ екен. Кондиционер. Мынауны қараңыздар, корейстерді.
Мына жерге телефон коюп жүргөн го, байке? Жакшы. Ошону айтың. Мунун баасы 11,5 миң экен. 11,5 миң болгондо миллион сом. Миллионго деле жетпей калат. 900 канча болуп калат экен да? Мына жагында бир аз жасай турган жерлери бар экен. Эми бул бизде таксиде по кузову экен, арткы эшикте бар экен. Аз-маз чийилген жерлер көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына караңыздар. Аз-маз. Бирок таксиде жүрүп тур бул дагы. Арткы бамперинде мотор коробкалар идеал дейт. Жакшы. Өтө сонун. 900 миң болгондо дагы соода кылса түшүп бересиздер. Жакшы. Мунун да состояниясы жакшы экен. Так. Спойлер бар экен, парктроник бар экен. 17-нчи куюлма диска, бесключовый доступ. Ачып коюң, байке. Күлүч көп болсо ушул да, бул күлүчтөрдү караңыздар. Күлбөдү. Ветровик бар экен. Поворот повторитель. Бул ачылдыбы? Жок, мунун комплектациясы жакшы экен. Ачылдыбы? Мунун комплектациясы жакшы экен. Так, пробег 146,687 дейт. Бул жерде да кожаный сиденье, электропривод менен, двухзонный климат-контроль, кондиционер, подогрев, обдув сиденья, мультироль. Ого! Иштин баары потолокто турбайбы, Ана сага. Корейстер дагы ушинтип жасабай даганды жакшы көрөт экен, негизи. Көп машиналар ушундай жасалып келатат. Могун караңыздар. Ой, это. Ошону басып коеюн. Потолокто карап коюңуздар. Бул поликта жана газондун эмесинен экен, газондо экен, баягындай чаңый бербейт. Сууну өзүнө сиңирип алат. Ого, деп коеюн. Жакшы, булардын баалары канчадан болду? Мунун комплектациясы жакшы экен, могуга жетишип калыңыздар бирок. Комплектация жирныйраак экен, чем башкаларга караганда. Айырмачылыгы поворот повторитель бар. Туманкадан да айырма болуш керек. Бесключовый доступ, дагы ичинде бир-эки функциялары бар. Мына ушундай. Жакшы, 14,500дөн. Эме Starex канча, Starex? Жылы? Азыр мына жерден карайбыз. Так. 17 экен. Басы бул. Басы 20 миң доллар экен. Бул жерде автомат коробка, автомат Tiptronic дейт. Жакшы. Так, бул бизде границага каттагандар үчүн 1 орундук, 2 орундук. Мына жерде алдында 2 кетет. 12-бі? Мына жерге 2 кетет. 5 кетти. 5 кетти үчөө менен 8 болду. 8. Нар жагында артына 3, 11, водитель менен 12. 12 орун. Документке канча деп жазылат? 12 деппи? Мынакей. Карап көрөсүздөр тугандар. 12 орун болгондо мен силерге да арагында эсептеп коем, ротала 11 адамдан 11 адамды элестете бересиздер. Жакшы. Басы 20 миң доллар экен. Мына ушундай тугандар, адрес боюнча. Адрес кандай айтылат? Ден Саяпина 356. Видеонун башында көргөнүңүздөрдөй, Киркамстромдон 100 метр өткөндөн кийин жолдун сол жак тарабында жайгашат. Келе бересиздер, мынакей акелерибиз жакшылап сиздерди тосуп алып, машиналарды көрсөтүп, бааны кылып, дыйкандардай эле соодалашабыз деп атасыз, байке. Жакшы. Жакшы. Мынакей, карап көрөсүздөр. Базарга салыштырыңыздар, башка жактарга салыштырыңыздар. Болбосо нарактан алдырып бергиле десеңиздер дагы болот экен. Буюрса сиздин WhatsApp номериңизди коюп коебуз. Болду. Мына ушундай тугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.